Саламатсыздарбы, урматтуу достор, кутман кеч. Мен бүгүн кечке иштер менен жүрүп анан убактым болгон жок, бирок кечке карап аттым. Ушул боюнча кайрылуу жазыш керегине көзүм жетти. Бул жанагы Азамат Арапбаевдин Чаткалга туугандарына вертолет менен, МЧСтин вертолет менен барып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин вертолет менен барып учуп келгени азыр чуу жаратып, анан аны поликлиниканын журналисттери жазып чыгыптыр, башка журналисттер дагы жазып анан чыгаптыр. Мынакей Арапбаев өзгөчө кырдаал министрлигинин жакында алып кирген жаңы вертолетун алып, мынакей туугандарына учуп келиптир деп жазып атат. Бул эмне деген шумдук? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жооп бергиле, бул кандайча мамлекеттик вертолетту жеке бизнесмен алып колдонуп жүрөт деп атат. Анан эми аны болсо чыгарып коюптур. Ызычуу эле болот, ызычуу тим эле Кудай урбадыбы деп эмнени гана жазып атат, эмнени гана жазып атат. Коррупция деп министр кетсин дегендер да болот. Таң калам Куда. Ушул аябай жакшы мисал, аябай жакшы өрнөк. Айта кетиш керек да. Биринчиден, мен ушу журналисттерге кайрылам. Эми поликлиниканын журналисттери, урматтуу журналисттер, силер мындай адистерсиңер да. Эми поликлиника менимче мындай жанагы желтый издание эмес, ушак айкын гезит эмес. Силер мындай абройлуу журналисттер деп айтып келет да. Кичине мындай ойлонсоңуздар болмок да, тереңирээк. Эгерде ушул маселени жазарда тереңирээк ойлонуп, анан ар жак бер жак авиацияны түшүнгөн адамдардан сурасаңыздар эле сиздерге муну чоо жайын түшүндүрүп коймок. Эми силер сурап аптырсыздар, жөн эле алып эле ошол эки мынакей биздин маалымат боюнча учуп келиптир, мынакей такталды деп эле чыгып жазып атасыздар. Ошол боюнча мен түшүндүрмө берип кетейин. Мен жөн жерден эле айткан жерим жок, кайрылган жерим жок. Өзүңүздөр билесиздер. 2 жыл Бишкекте Манас аэропортунда директор болуп иштегем. Маалыматым бар. Авиациядан алыс адам эмесмин. Азыр дагы альпинизм боюнча алек болуп жүрүп, вертолетко абдан жакын адам. Бул вертолет боюнча дагы көп жазып жүрөм. Туугандар, мындай нерсе да. Вертолет боюнча, деги эле авиация боюнча. Эгерде мен бир мисал менен эле айтып келейин. Бизде машина уна мисалы айдалбай көпкө турса, же базардан сатканда дагы биз минтип сатабыз го. Ой, аял киши эле айдаптыр, үйүнөн жумушка чейин эле барып келиптир, көп колдон болуптур. Же болсо кээде айтабыз го, ой, жылы тети болгону менен сарайда эле масала бойдон жата берген экен, эч ким тийбептир деп анан базарда дагы же болсо, муну чал айдаптыр, үйүнө барып эле анан кайра жумушуна барыш экен, башка эч жака барчу эмес экен, колдончу эмес экен деп айтып анан сатабыз го. Биздин аң сезимибиз ошол экөө көнүп калганда, уна техника көп колдон болсо, анда бул жакшы ойдон турат деп. Авиация таптакырынан башкача, туугандар, таптакырынан башкача. Эмне үчүн авиация жердеги транспортко караганда бул коопсуз? Эмне үчүн жердеги транспортто көп адам кырылат, авиацияда бир чанда бир течакта бир самолет куласа жер жүзүндө, ошону дүң кылып чыгарышат. Себеби жөн эле. Авиациянын коопсуз болгондугунун себеби бир эле да. Авиацияда тетиктер жанагы бизде машинада ходовой калдырап калса, кой алмаштырыш керек, бул износ болуп калды деп алмашылбайт. Авиацияда тетиктер мөөнөт менен алмашылат. Мисалы, бир авиацияда могу тетиктин мөөнөтү бар. Бул жаңы тетикти салып койдуң да, ошол жерге бир запчасти салып койдуң. Ошондон баштап мөөнөтү кетет. Бул колдондубу? Вертолет, самолет колдонгон жокпу? Учтубу, учкан жокпу? Мөөнөтү келгенде муну алып салып чыгарыш керек. Бул колдонулбайт. Ошо салгандан бери мөөнөтүнө чейин эч кыймылдабай турса дагы, жарандык авиацияда атайын көзөмөл органы бар, келип туруп муну алдырып салат, алып алмаш бул тетикти. Алмашпасаң учпайсың деп учурбай коет. Ошондуктан булардын тетиктери мөөнөтү менен эле алмашып, колдонулбай мөөнөтү менен эле алмашып туруш керек. Эми туугандар, мындай авиацияны ÖKM алгандан кийин туугандар иштетиш керек. Ошон үчүн ÖKM жаңы вертолет келгенде, булар жаңы вертолеттун баасы, колдонуп турган баасы, уча турган 1 сааты $2300 деп жарыялап реклама да кылышкан. Учкула, жергиликтүү байлар акчасы барлар учкула, тетигил чет элдиктер учкула, башка бир уюмдар учкула деп булар реклама кылган. Туугандар, ÖKMдин вертолету кайра учуш керек. Учпай токтоп тура берсе, жанагы тетиктери
Булар бюджеттен алып алмаштыра берет. Бюджет демек биздин сиз экөөбүздүн акчабыздан алмашат туугандар. Булар кайра учуруш керек. Арапбаевди, башкаларды, бизнесмендерди колчап, реклама кылып, учкула айланайын деш керек. Вертолет токтобош керек. Вертолетту өзгөчө кырдаалдар үчүн деп эле коюп койсо, анда булар эмне күнүгө өлкөдө Кудай ан жүзүнө нар кылсын, кырдаал болбосо булар эмне учуп тегерем жүрө беришеби, кырдаал издеп жүрө беришеби. Туугандар, вертолет токтоп тура берет да. Вертолет токтоп тура бергенде мунун тетиктери кете берет, туугандар. Биз кайра Арапбаевге окшогон биздин байларыбыз көп болуп, ошол вертолетту колдонуп, булар ошол жана тетиктерди гана алмаштырбастан киреше алса экен дешибиз керек, туугандар. Биз ошону ойлонушубуз керек да. Бизден начар жашаган, бизге окшогон аймагы бар, бизге окшогон тоолуу Непалда бүгүнкү күндө 437 вертолет бар экен. 437 вертолет бар экен. Эми жеке жактагы мамлекеттикин башка кошкондо, баарын кошкондо 437. Мен жылдын аягында барганда 404 болчу. Бул жылы жана Манаслоого барганда 437 болуп кетти. Ал жерде вертолетту тынбай эле, таксиде эле, маршруткада эле мамлекеттикин дагы ушинтип акчага колдонуп атышат. Жеке жактагы ошол менен жанталашып колдонуп атышат. Ал жерде вертолет, авиация ушинтип өнүгүп атат, туугандар. Эмне үчүн мисалы жанагы Air Manasга окшогон, же болбосо башка тиги Түрк аба жолдоруна окшогон же башка компаниялар баягы улам аба бузулганда эле тиги самолету кечирип калып атат, тинип калат. Себептен булардын учактары токтобойт, келип конот, конгондо эле башка кишилер салат, кайра учуп кетет. Көрдүңүздөрбү? Жанагы конгондо капитандар, стюардесселер түшүп эс алганы кетет, а башка стюардесселер ошол эле самолетко отурушат, учкан бойдон кетет. Канча самолет асманда жүрсө, ошончо киреше көп алып келет. Вертолет канча асманда жүрсө, ошончо киреше көп алып келет. А силер болсо учкандарды чыгарып алып, мынакей коррупция болду, ит болду, куш болду деп чыгарып атасыңар. Вертолеттон учканы бул машинеде эмес, тээп кетип. Вертолеттун ар бир учканын текшерип көрүп турса болот. Аны жашыра албайсың. Ошондуктан ÖKM мындан ушул жеринен коррупция кыла албайт. Ар бир учканын баары белгилүү, каяка учканы, каяка келген. Керек болсо президенттин учкандарын көрүп атпайсыздарбы? Жанагы тиги Американын, АКШнын жанагы спикери тиги Тайванга учуп бараткан түм эле секундына чейин көрүп атпадыкпы? Качан учуп барат деп. Буларды жашыра албайсың. Ошондуктан буларды ошол жерде коррупция жасаш ÖKM өтө кыйын болот, биринчиден. Экинчиден кайра ÖKMди эмнеге вертолетуң учпай турат деп тепкилеш керек. Журналисттер, туугандар, силер эмнеге вертолетту учурбайдың бизнесмен менен суолуш акмактар айт дебей, силер кайра эмнеге учпай турат акмактар? Эмнеге учурбай атасыңар? Эмнеге маркетинг жакшы иштебей атат? Эмнеге реклама кылбай атасыңар? Эмнеге биздин бизнесмендер, башка туристтерди учурбай атасыңар деп ошентип сабаш керек, туугандар, ошентип тепкилеш керек. Силер кайра маалыматыңар жоктон, ошону изилдебегендиктен чала жөн эле үстүртөн кылып туруп, кайрасынан ит кылып атпайсыңарбы? Мындан кийин Арапбаев учабы, учпайбы, Кудай билет аны. Ал айтат да ал кишилер, булар акмак турбайбы, булар колдонбой эле койдум деп айтат. Муну көргөн башка бизнесмендер да айтат да, тетиги Азамат тетияка учуп барды эле колдонуп, итин чыгарышты. Кой айланайын, барбайм деп, алар да колдонбойт да. Алар колдонбогон себеби анан ошол эки вертолетту биздин акчага обслуживать этет да, биздин салыкта сенин, анан менин акчама ошол тетиктерди алат да, туугандар. Ошон үчүн кайра башкача кылыш керек болчу да. Мына элдин да башын айлантып атабыз, өзүңөр да так маалымат кылбайсыңар. Анан жалпы ошо билимдин аздыгынан, ошо мындай тереңирээк ойлонбогондуктан ушундай болуп атат да. Мына экинчи вертолет келет да, 2 вертолет келет ÖKM. Ал учпай тура берсечи, анык мындай тетиктерин улам алмаштырып карашка, учпаган вертолетту эле караш үчүн миллиондогон акча кетет, миллиондогон акча кетет. Биз кайра наоборот элди учурганга аракет кылышыбыз керек, вертолетту. Кийин шорубуз катат, ошол экиге биз төлөп атып, шорубуз катат. А министр болсо минтип коет, азыр бирөө туруп турчу, багы унчукпаган, муну айтпаган министр болсочу, өкүм энең дурайм, башын оорутуп, аны учуруп эмне кыласың? Төлөп бер бюджеттен деп коет. Отур, болду, унчукпайт, эч ким учпайт, төлөп отура бересиңер, жыргап коюп. Айда жылда өзгөчө кырдаал бирдеке болсо, биздин акчага учуп барып ошол жерде кишилерди спасать этип бирдеке кылып антип келип коет дагы тура берет ананчы. Аны биз болсо төлөй беребиз.
кашаябыз туугандар, кайра башкача кылыш керек. Кичине ойлонсоңор макулбу? Вертолеттун, авиациянын турпаты ушундай. Учак канча жерде турса, ошончо чыгым алып келет. Канча учуп турса, ошончо пайда алып келет. Урматтуу ÖKM кызматкерлери, мен силерден суранам. Ушинтип Азамат Арапбаевге окшогон бизнесмендерди тартып, учкула, чаткалыңарга баргыла, Баткенге баргыла, тияка баргыла деп кичине рекламаны көбүрөөк кылгыла. Могул элге түшүндүрүү иштерин жөнөткүлө, мындай ачыктык, айкындык кылып койгула, альпинисттерди ташыгыла ары бери, учургула, биздин акчаны коротпогула, сураныч. Биздин акчаны коротпой, учургула, киреше алып келгиле.